Кыргызстанда saat 12. Жашоонун маанилүү учурларына токтолуп, айрым чындыктарды терең ачып берүүгө арналган Мен жана жашоо уктуруусу. Ар ишемби saat 12:00 үй бүлөлүк Окей радиосунда олого чыгат. Алып баруучу мотиватор Зарема Игамбердиева. Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, сиздер менен кайрадан амандашып жатканым үчүн кубанычтабыз. Ар бириңиздерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү биздин тема өсүү деген, бирок ушул теманын алкагында биз көбүрөөк мырзаларга суроо бергибиз келди. Айымдар көп учурда өсүп өнүгүү, өздөрүн ар тараптан өнүктүрүүгө аракет кылып келип жүрүшөт. А мырзаларыбыз кандай салым кошуп жатат коомго жана үй бүлөдө дегеле бардык жерде. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз жеке тренер жана мугалим Аладин Исламидинов агай конокко келди. Эгер ушул теманын алкагында сиздердин сурооңуздар болсо, 0559 911 444 WhatsApp номерибизге жазыңыздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, амансыздарбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Чоң рахмат, Аладин мырза, атайын бизге убакыт бөлүп, аябай олуттуу темага келип бергениңиз үчүн рахмат. Негизи мырзалар жөнүндө тема болгондо бизге мырзалардын айткан ой пикири көбүрөөк жагат да. Баягы айымдар көбүрөөк таасир бергендей, мен ойлойм мырзалар көбүрөөк таасир берет деп. Андан сырткары жана үй бүлө бекем болсо, коом, мамлекетибиз өнүгөт деген аябай жакшы сөздөр бар. Бүгүнкү күндө мырзалар кантип өздөрүн ар тараптан өнүктүрүп жатат, кандай салым кошуп жатат, көбүрөөк ушул багытты ушуга бурсак деген ниет менен сизди чакырдык. Ушундай темабызга макул болуп, бүгүн бизге конокко келип бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу угармандарыбыз, биз телефон номерибизди дагы бир жолу айта кетели. Эгер ушул теманын алкагында сиздердин сурооңуздар болсо, анда 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Аладин мырза, негизи эле сиз жөн гана мугалим эмес, жеке тренер болуп да кызмат кылып келатасыз. Сиз үйдө эле отурган мырзалардын катарында эмес, өзүңүздү ар тараптан өнүктүрүп, коом менен иштешип, кыскасы өз салымыңызды кошуп келатасыз да. Кээде соц тармактардан да көрүп калам сизде бир гана кээде башка дагы өнөрүңүздү байкап калабыз да. Бул кандай сонун негизи үй бүлөдө мырза дайыма бийик турат эмеспи, күйөө деген бийик турат, анан өзүнүн жеке жашоосуна кайдыгер карабай, өзүн ар тараптан өнүктүргөн мырзаларыбыз да бизди суктандырбай койбойт да. Эми кандай деп ойлойсуз? Негизи өнүгүү үчүн, өсүп өнүгүү үчүн бул эми жеке эле толук эле эгер үстүртөн караганда эле айымдар деле, мырзалар деле кандай кадамдар менен баштасак жакшы болот? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен мен мугалим Аладин Исламидинов. Сиздер менен эң алды эле эң биринчи ушул өзүн өнүктүрүү дегенге мындай аныктама бере кетсем, өзүн өнүктүрүү дегени бул өзүн социалдык тармактан, материалдык тараптан жана ошондой эле моралдык, интеллектуалдык жана ошондой эле башка тараптардан өзүн өнүктүрүү. Бул өзүн өнүктүрүү деп аталат да. Өзүн өнүктүрүү деген деле айтып атат. Бул демек башка бирөө эмес, өзүн өнүктүргөнгө адам, бир гана адам өзү аракет кылыш керек. Эми ушул өзүн өнүктүрүү дагы өсүү же болбосо өнүктүрүү эки түргө бөлүнөт. Биринчиси сандык өнүгүү жана ошондой эле сапаттык өнүгүү да. Сандык өнүгүү деген бул адамдын жашы, мисалы үчүн быйыл 30 жашта болсо, кийинки жылы 31 жашка толуусу бул сандык өсүү болуп саналат. Ал эми сапаттык өнүгүү болсо, бул адамдын тажрыйбасы, ой жүгүртүүсү, интеллекти, билими, тажрыйбасы жана ошондой эле кругозор дегендей позицияларынын өзгөрүшү, бул сапаттык өнүгүү болуп саналат да. Тилекке каршы кээ бир эркектерде, мына жалпы эле адамзатта кээ бир эркектерде, мырзаларда ушул сапаттык өнүгүү калып кеткен да. Мисалы үчүн жашы 40ка барса же 41ге, 45ке барган, ал эми баягы эмеси билим тармагы, тажрыйба тармагы, интеллектуалдык жагы артта калып кеткен да. Мисалы үчүн баягы чоң денеде кичинекей бала деген аныктаманы берем да. Чоң денеде кичинекей бала деген аныктама берем көбүнчө. Ал эми
мен өзүм билим берип жүргөн кезде бир жакшы көрүнүшкө эки жакшы көрүнүшкө, бир жаман көрүнүш, бир жакшы көрүнүшкө күбө болдум. Жакшы көрүнүш бул жаш адамдын чоң маселелерге башы жетүүсү, бул аябай жакшы көрүнүш келе. Жаш эле адамдар, чоң адамдардай ой жүгүртүп, чоң адамдардай ой жүгүртүп, чоң адамдар башы жете турган маселелерге башы жетет да, бул абдан сонун көрүнүш. Ал эми ошол эле экинчи жактагы терс көрүнүш боло турган болсо, бул чоң адамдын кичинекей бир маселелерге башы жетпей жаткандыгы, баягы ою жетпей жаткандыгы, акылы жетпей жаткандыгы, бул абдан жаман көрүнүш болду да мен үчүн. Себеби билим берип жатканда аябай көп учуратабыз, кээде 50гө келип же болбосо 45ке келген эркектердин, мырзалардын кичинекей бир чиркейдей болгон маселеге, элементардык нерселерге ою жетпей, баягы акылы жетпей жаткандыгы мени абдан өкүндүрөт да. Бүгүнкү күндө ушул жеке өнүгүү аялдарга караганда коомчулукта эркектерге көбүрөөк зарыл болуп калды. Себеби эркек деген бул үй бүлөнүн тиреги да. Эркек үй бүлөнүн башчысы. Мындайча айтканда, үй бүлөнү эгерде бир унаа катары ала турган болсок, мисалы үчүн ал унаанын айдоочусу болот да. Ошол унаанын айдоочусу, үй бүлө башчы бул эркек. Эркек аялга караганда анча билимдүү, анча баягы ой жүгүртүүсү, кругозору кенен болуусу керек да. Бул шарт да. Эгерде баягы мындай сөз бар да, эркек канчалык жоопкерчиликти өзүнө ала турган болсо, канча жоопкерчиликтүү боло турган болсо, үй бүлө ошончолук эми көпкө барат да, көпкө барат. Эгерде качан эркектен жоопкерчилик жоголо турган болсо, анда үй бүлө бул ыдырандыга алып келиши мүмкүн да, мисалы. Үй бүлө ошончолук бекем болот деген ойдо. Ошончо бекем болот да. Жакшы үй бүлөдөгүлөр, бул бүгүнкү күндө бактылуу жашап жаткан үй бүлөлөрдүн сыры эмнеде десе, ал үй бүлөлөрдөгү эркектер жоопкерчиликтүү да. Эркектер жоопкерчилигин тытынат, аяктан бияктан таап келет, аялдарга жакшы маани беришет да. Эми бүгүнкү күндө көп ажырашып жаткан үй бүлөлөрдө дагы мен ойлоймун эркектер күнөөлүү деп ойлойм да. Себеби биз жана өйдө да айтып кеттик, үй бүлө бул унаа боло турган болсо, ошол унаанын айдоочусу бул эркек деп айттык. Эгерде сиз жолдо бараткан болсоңуз, унаа баратып, жол кырсыгына кабыла турган болсо, жол кырсыкка жүргүнчү эмес, албетте айдоочу күнөөлүү болот да, айыптуу болот. Демек үй бүлөдө эгерде ажырашуу боло турган болсо, демек бул эркек күнөөлүү деген сөз да. Себеби үй бүлөнүн ролу, үй бүлөнүн башкаруусу бул эркектин колунда да көбүнчө. Чоң рахмат, абдан өзүңүздүн жакшы пикириңиз менен бөлүшүп атасыз. Анан сиздин сөздөрүңүздөн байкап калдым да, адам өзү үч тараптан өнүктүрүү керек. Бул башка бирөөнү эмес, жеке өзүн өнүктүргөнгө аракет кылыш керек дедиңиз. Анан бир аз ошол 3 пунктка такалып өткүм келип атат, басым коюп. Негизи моралдык жактан биз өзүбүздү кантип өнүктүрүшүбүз керек? Моралдык жактан, албетте моралдык жактан бул адам моралдык жактан качан өнүгөт, качан билим алганда да. Моралдык жактан билим алып, окуп, аракет кылганда гана моралдык жактан жакшы өнүгөт да. Моралдык жактан бүгүнкү күндө моралдык жактан көбүбүз тилекке каршы билимге көп маани бербей калдык. Эгерде биз билимге маани бере турган болсок, абдан жакшы болмок эле. Мисалы үчүн, адам моралдык жактан эң биринчи күчтүү болуш үчүн бул билимге баягы басым жасашы керек болот. Мисалы үчүн, көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде карап көрө турган болсок, өнүккөн мамлекеттерде адамдары өнүккөн да, адамдары моралдык жактан күчтүү. Бүгүнкү күндө мен көбүнчө байкаймын, баягы көп адамдар моралдык жактан алсыз да, өзгөчө. Мисалы үчүн, аялдар көбүнчө бул айыл жергелеринде көп баягы кездешет. Аялдар моралдык жактан алсыз болуп, кичине бир баштарына бир сыноо келе турган болсо, баягы жашоодо бат эле сынып калышат да. Эметип бир ажырашкандан кийин, мисалы үчүн 1 жыл, 2 жыл же болбосо 1,5 жыл баягы травмалары айыкпай туруп калат да. Демек эң биринчи моралдык жактан дегенде бул адамды өнүктүрүүчү нерсе бул бир гана моралдык жакта. Ошон үчүн моралдык жакка билим менен гана жетебиз деген ойдомун. Эң сонун моралдык жакты айтып атсаңыз, мага дагы бир суроо келип кетти. Бирок азыр биринчи интеллектуалдык жактан кантип өнүгөт?
адам өзүн кантип өнүктүрөт, интеллектуалдык жактан деп да баса белгилеп кеттиңиз да. Интеллектуалдык жактан деген эми бул интеллект дегенде бул эң биринчи биз адамдын акыл деген түшүнөт, логика, ой жүгүртүү. Интеллект дегенде бул албетте буга дагы биз баягы көбүнчө көнүгүүлөр менен билим, эң негизгиси баягы психологиялык билимдерди жана ошондой эле интеллектке тиешелүү китептер бар. Ошолорду окуй турган болсок биздин интеллектибиз өсөт жана ошондой эле көбүнчө интеллекти дагы жашоо турмуштагы адамдын акылын өзгөртүшү мүмкүн экен. Адамды 3 нерсе өзгөртөт дейт. Биринчиси бул билим алуу, экинчиси адамдын көргөн күндөрү, баягы башына келген кыйынчылыктар, сыноолор дейт да. Бирок баары бир интеллекти бул интеллекти баардыгы келип такалат да, бул билимге келип такалат экен. Ушул билимди ала турган болсок, баары бир билим өстүргөндөй адамды эч бир нерсе өстүрбөйт. Көбүнчө жашоодо байкап калам да, көп адамдар менен сүйлөшүп каласың, аябай сүйлөгөнүнөн жакшы экен, жакшы тажрыйбасы мол экен, билимдүү экен дейсиң, бирок тилекке каршы аны баягы жашоо жетиштирген адамдар, сыноолор келип, ал адам жетишкен. Бирок баягы WhatsApp'тан, соц тармактардан жазышып калсаң, аябай ката жазышат да. Демек бул адамдар баягы жашоо турмуш жагынан көргөн, көзүн жашоо турмуш ачкан, бирок билим алган эмес да. Демек адам интеллектин күчтүү кылуу үчүн эң биринчи окуш керек деп ойлойм, психологиялык китептерди окуш керек деп ойлойм. Эң сонун адам өзүн кайсы тармактан өнүктүрбөсүн баардыгына келип эле билимге келип эле такалып атат да. Кээде мындай учур болуп калат да, Аладжин мырза, мисалы кээ бир аябай билимдүү мырзаларыбыз да бар, айымдарыбыз да бар. Ушунчалык кандай суроо бербей алар баардыгына жооп берет, өздөрүнүн билимин баардык тараптан коргой алышат. Бирок ошондой эле учурда баягы адамдарга жасаган мамиледе жөнөкөйлүктү жоготуп коюшат, текебердиги күч алат. Мына ушундай жерде адамдар эмнеден өнүкпөй калды экен дейм да. Кайра тескеринче алар алган баардыгын билишет, бирок адам болгон мамиледе адамгерчилик жок да. Бул жерде адам эмнени бош калтырып коюп атат, кайсыл жерден өзүн мындай өнүктүрбөй калып атат. Эмне себептен адамдар кээде аябай жакшы деңгээлге, кадыр-баркка ошого жетишет, бирок эмнегедир баягы жөнөкөйлүк жоголот да. Буга кандай карайсыз? Эң биринчи аябай туура суроо бердиңиз. Эң биринчи адам канчалык билимдүү болбосун, канчалык бийик чокуларды багынпасын, эң биринчи адам адамгерчиликтүү, жөнөкөй, бой көтөрбөгөн болуш керек да. Тилекке каршы кээ бирөөлөр билим алып, бирок тескерисинче баягы өзүнө ашыкча, ашача баа берип кетет. Бул адам эң биринчи өзүнө туура баа бергенди үйрөнүш керек. Адам өзүнө туура өзүнүн деңгээлин туура аныктап билгенде гана бул өнүгүүгө бет алат да. Мисалы үчүн Достоевский айткан, баягы адам өзүн акмак деп билген адам, өзүнүн акмактыгын моюндаган адам бул уже акмак эмес деген да. Демек адам өзүнө эң биринчи туура баа бериш керек, чындап чыныгы деңгээли кайсыл жерде. Өзү мисалы үчүн кээ бирөөлөр бар, өзү каз болсо, өзү каз негизи, мындайча айтканда, салыштырганда каз, бирок өзүнө бүркүт деген баягы бааны берип алат да, мен асманда учуп жүрөм депчи. Же болбосо ташбак адам, мындайча салыштырма. Өзүнүн абалын кабыл албайт. Өзүнүн абалын кабыл албайт. Өзүнө баа берүүдө адамдарды мен 3 типке бөлүп карайм. Эң биринчи тип бул баягы өзүнүн деңгээли төмөн, бирок өзүнө бийик баа берет. Бул адамдар өзүнө туура баа бергенди үйрөнүш керек. Эң биринчи өзү кайсыл жерде турат, демек ошол жерден өзүн кабыл алыш керек. Экинчиси тескерисинче абалы дагы деңгээли бийик, бирок өзүнө төмөн баа беришет да. Билимдүү, баягы ой жүгүртүүсү аябай жакшы, мээси иштейт, акылы, ой жүгүртүүсү аябай иштейт, бирок өзүнө төмөн баа берет да. Мен колумдан келбейт деп бир чоң эмени көтөрүп жүрөт, аябай сонун мээни көтөрүп жүрөт, акылды көтөрүп жүрөт, бирок ошону моюндагысы келбейт. Өздөрү баалашпайт. Андан кийин үчүнчү түрү болсо, бул үчүнчү түрү өзүнүн чыныгы деңгээлин билет жана өзүнө туура баа берет да. Мына ушул адамдар гана өсөт да. Ушул адамдар өсөт. Биз ушул адамдардын катарында болушубуз керек деп ойлойм да. Чоң рахмат, урматтуу угармандарыбыз, бизде аябай кызуу маек болуп атат. Бүгүнкү биздин тема өсүү. Ал эми бүгүнкү коногубуз Аладжин Исламидинов, мугалим, тренер агай.
Урматтуу угармандарыбыз, эгер ушул теманын алкагында сурооңуздар болсо, анда 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Негизи өзүнүн үй бүлөдө мырза өзүнүн ар тараптан өнүктүрүү керек деген жакшы ойлорду айтып кетип атат. Анткени айдоочунун эмне дейт, айдоочу бул үй бүлөдөгү айдоочу бул мырзалар көбүнчө. Жакшы ойду айттыңыз. Андан кийин жанагы адам 3 типке бөлүнөт деген ойду да жакшы айтып кеттиңиз. Өздөрү абдан чоң иштерди жаратат, бирок өзүнө болгон баа берүүсү төмөн. Анан кээ бир адамдар көп иш жаратпайт, көп иштерди кылбайт, бирок өздөрү баягы өздөрүн өтө жогору сезип алат, айдаганы 5 эчке ышкырыгы таш жарат дегендей. Ал эми эки тарапты бирдей алып кеткен, өзүнө болгон баа берүүсү дагы бир баланста болгон, иштерди дагы ишине жараша сөзү менен кыла алган мырзаларыбыз, айымдарыбыз дагы жок эмес. Эми ушул эле оюңузду мен бир аз үй бүлөгө багыт койгум келип кетип атат. Негизи үй бүлөдө дагы ушул нерсе роль ойношу мүмкүнбү? Кээ бир мырзалар да мүмкүн баягы аябай үй бүлөсү үчүн кам көрөт, бирок моралдык жактан кам көрбөй калышы мүмкүн, жубайына же балдарына. Анткени кээ бир айымдарды угуп калабыз да, мен жолдошум бүт тараптан кам көрөт дейт. Акча жактан менде көйгөй жок дейт. Эгер жумуш алып барам десем колдойт дейт. Кандайдыр бир курстарга окуйм десем төлөйт дейт. Бүт жакта условиям бар, бирок жүрөгүбүз менен бир эмеспиз дейт да. Мен аны кадимкидей сагынам, жолдошум менен сүйлөшкүм келет, чер жазышкым келет, баарлашкым келет, бирок ал кайдыгер дейт да. Иштен чарчап келгенде эле жатып алат, бизге көп көңүл бурбайт же убакыт бөлбөйт дейт. Кээ бирлер болсо айтып калат, баягы жолдоштору аябай көп иш жаратпайт, бирок үйгө келгенде аялына баатыр да, алы жеткен аялы. Анан кичине эле бир нерсе кылып койдо, мен сени бактым, анан тигинттим, минттим деп эле баягы жаңжал салып, бардык нерседе жубайын күнөөлөй берген, өздөрүн кыла албай калган иштери үчүн дагы. Өсү өнүкпөй калса, бир суроого жооп таппай калса, иши болбой калса, баарын аял күнөөлүү да. Болбосо эми бул жерде жалаң эле мырзаларды күнөөлүү дегибиз болбойт, тескеринче деле болуп калышы мүмкүн. Же биздин темабыз мындай сонун болуп атат да. Аны күнөөлөбө, буну күнөөлөбө, аны өстүрөм дебе, сен өзүңдү өстүрө өнүктүр дейт да. Мына ушундай көз караштарга кандай карайсыз? Мисалы ошондой мырзалар канткенде ооба ал өсүп атат, өнүгүп атат, салым кошуп атат колго, бирок үй бүлөсүчү деген суроо да келип атат да. Ооба. Негизи сиз туура айтып кеттиңиз, аябай көп коомчулукта бүгүнкү күндө көптөгөн эмелер, кээде аялдар, ушундай келиндер дагы мага кайрылып калышат. Ушундай баягы аял киши негизи өзү бул табиятынан эле баягы көңүл бурууну каалаган. Орусча айтканда назикпиз. Внимание каалайт экен да, бүт дүйнөнүн баардыгы, гүл сыяктуу дейт да. Бүт дүйнө баардыгы ошол аял кишиге көңүл буруп турса деген жакшы. Негизи үй бүлөдө аял менен эркектин максаты экөө бири-бирини бактылуу кылуу да, экөө бири-бирине жетишпеген нерсени экөөнүн бири-бирин толуктоо да. Толуктоо. Эми эркектердин ушул эмеде аябай ролу чоң болуш керек. Тилекке каршы азыр айтып коеюн, бирок ушул биздин коомчулукта кээ бир эркектер алсыз болуп калды. Ушул менен эркектер учурдан пайдаланып эркектерди күчтүү болууга чакыра кетейин. Мырзалар албетте жоопкерчиликтүү болуш керек. Мырза эң биринчи айткан сөзүн аткарыш керек. Андан кийин үй бүлөсүнө күчтүү болуш керек да. Менин рахматылык атам айтып калат эле, ушу балам лөлүдөн баатыр чыкса өзүнүн чатырын кулатат дейт эле да. Өзүнүн чатырын кулатат дейт эле да. Сен эч качан өзүң үйүңдөгү аялдарга, апаңа же карындашыңа, эжеңе, аялыңа эч качан күч көргөзбө. Сен күчтүү боло турган болсоң, сыртка коомчулукка чыгып ийгиликке жет дейт эле да. Ошон үчүн аябай сонун айткан экен. Ооба, ошон үчүн мен айтат элем, ушул мен эми бая адам үй бүлөдөн эмнени көрсө, ошону кылат дейт да. Мен атам эч качан баягы апама кол көтөрүп же апамдын көз жашын актырганын мен бир дагы жолу көргөн эмесмин. Ошондуктан атам дайыма жоопкерчиликтүү үй бүлөнү багат болчу. Биз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз да. 6 бир тууганбыз, тагыраагы 5 уул, 1 кыз. Ошол 5өөбүздү атам өзү жалгыз мугалим болуп эметкен да, 6-оозду деген. Кам көргөн. Кам көрүп бизди бакканда, биз баягы башка бирөөлөрдүн балдары барып бирөөнүн колунда иштеп 100 сом, 200 сом иштеп келсе дагы атам айтат эле, жок силер иштебейсиңер, мен силерди багам деп. Мен атам мына ушундай жоопкерчиликтүү болгон болчу да. Апаңыз иштебейт беле? Апам иштебейт эле. Атам үйдө кожойке болчу.
апамды мына ушундай атам эме кылып баягы камкордугуна алып Комго да салым кошуп, анан үй бүлөгө да убакыт бөлө алган. Үй бүлөгө да убакыт бөлчү да. Ошон үчүн мен канчалык бүгүнкү күндө жашоомдо кандай бир кыйынчылыктар болбосун, кээде адамга жаман ой келип калышы мүмкүн. Үй бүлөдө чыр чатак чыккан кезде балдарымды карап туруп мен айтам да, атам мени эч качан эметкен эмес, таштаган эмес, курсагымды бардыгын, үстүмдү карап, кийимдерим карап, барды бизди камсыздаган 6 баланы биз карап чоңойтtu, мен дагы балдарымды карап чоңойтомун деп ошондой дайыма ниет кылам да. Ошон үчүн үй бүлөгө эң биринчи аталар үлгүлүү болуш керек деп ойлойм да. Ата үлгүлүү болгондо гана, ата бул үйдүн тиреги да. Ата үлгүлүү болгондо гана балдар ошону карап кетет да. Аял баягы жөнөнө турган жалгыз инсан бул эркек киши да. Эркек киши, эркек аялга дайыма эркек киши тирек боло билиш керек. Мындай айтканда баягы айтып койбойбу? Аял эркектин кабыргасынан жаралган депчи. Аял дайыма эркектин кучагына бир кыйынчылык болсо качат да. Ошон үчүн аял киши турмушка чыккандан кийин, демек анын баягы колдоочусу дагы, атасы дагы, агасы дагы, иниси дагы бүт бардыгы бул эркек болот да. Ошон үчүн мырзаларга айтат элем, урматтуу мырзалар, эгерде сиздер мени угуп жаткан болсоңуздар, мен сиздерди чакыра кетем, үй бүлөдө жоопкерчиликтүү бололу, үй бүлөбүздү камсыздаганды өз колубузга алалы. Анан дагы коомчулукта тилекке каршы менин жүрөгүмдү өйгөн дагы бир маселе бар. Бул бүгүнкү күндө аялдардын эркектерди камсыздашы да. Бул мен кээде түшүнө албай коем да, кайсыл эркек аялдан акча алып, мисалы үчүн бир жака барат да, эми чын эле айткандачы, эми бирок мени кечирип коюңуздар, эгерде кээ бир бул реалдуу да, туурасын айтып атасыз дагы. Кечирип коюшсун, кээ бир эркектер деп айтам, негизинде эле кээ бир эркектер аялдын көзүнөн жаш чыгарган бул аябай убал иш деп ойлойм да, убал болот да. Ошон үчүн эркектерге айтат элем, жоопкерчиликтүү болуш керек. Бүгүнкү күндө мен ушул маселени дагы эмне үчүн жаңы термин чыгып кетти да, эсиме келип калды. Жаңы термин чыгып кетти. Альфонс деп коет да бундай эркектерди. Аялдын акчасына жан баккан эркектерди альфонс деп коет да. Бүгүнкү күндө альфонстор көбөйүп кетти. Аялдын же болбосо айдап жүргөн машинасына аялдан акча алып бензин куят, же болбосо бир тойго досторуна бара турган болсо кош майыны аялынан алат, бүт бардыгы аялын камсыздайт да. Ошон үчүн бул негизи кээ бир адамдарда канда болот экен да. Канда болот. Мисалы үчүн эми баягы кээ бир адамдарды карай турган болсо, бир тайпа бар. Мисалы үчүн лөлүлөрдү карай турган болсоңуз, аларда эркектер багат экен да. То есть тескерисинен аялдар багат. Аялдар баягы турмушка чыгып атканда, мен сени ачка калтырбайм, сөзсүз өмүрүм аягына чейин багам деп сөз беришет экен да. Анан ошо эле, бирок бизде дагы, биздин арабызда дагы кээ бир эркектерде бар да ушундай нерселер. Ошон үчүн бул абдан жаман нерсе, эркектер мындай нерсени ташташ керек. Андан кийинки себеби болсо, бул тарбиядан дагы болот, үй бүлөдөгү тарбиядан. Эгерде ата үй бүлөнү өзү жоопкерчилигине алып баккан болсо, бул ошо бала дагы, эркек дагы, мырза дагы атасынан көргөн жорукту кийин жасайт да өз үй бүлөсүнө. Ошон үчүн эркектер, дагы бир жолу айтам, ушул үй бүлөнүн каржы тарабын өз колуна алыш керек. Андан кийин кээ бир аялдар бирок капа болушпасын, баягы беттерин эле айтам, аялдар өздөрү көндүрүп алышат экен да, кээ бир эркектердичи. Өзү акча берет, иштеп аткан кезде өзү колдойт, анан бул акырын барып ошентип эркекти көндүрүп алышат да. Эркек көнгөндөн кийин болду, аны кайра артка кайтара албайт да. Баягы кыргыз элибизде дагы бир сонун сөз бар го, үйрөнгөн адат өлгөндө калат дейт го. Ошон үчүн кээ бир аялдар эркектерди өздөрү көндүрүп алышат да. Акчалары жок кезде акчаны берет, анан тияка жөнөтөт, ошентип анан даяр эле баягы апасынын чоң баласы болуп алат да. Апасынын чоң баласы болуп алып, анан аны бир өмүр бою өзү каржылап, кийин анан ыйлайт да. Кээ бир аялдар ошондо ыйлап келет, анан мен айтам, сиз өзүңүз көндүрүп койгон турбайсызбы, эми өзүңүз эмете бериңиз, проблемаңызды чече бериңиз деп коем да. Ошон үчүн аялдар өздөрү башында көндүрбөш керек эркектердичи. Эркектерди такыр көндүрбөш керек. Анан эркек дагы аялдан акча алганга такыр көнбөш керек да. Мен ушул баягы үй бүлөмдө ушундай бир окуя болду.
келинчегимден бир жолу акча алдым. Ошондо дагы бензиниме акча калбай кыйналып калган кезде гана бир жолу ошондо бир 1000 сом алып кайра анда кайтарганмын да эметипчи. Себеби ал эми үй бүлөдөгү акча меники сеники деп бөлүнбөйт. Бирок мен ушул нерсени өзүмө баягы адат кылып албайын дедим да, карыз алып кайра бердим да, ушуну кайра могу акчаңды алып болоюн деп. Сонун жакшы. Аябай мындай талаш тартыш жарата турган сонун пикирлерди айтып кеттиңиз. Аладин мырза, азыр карап отуруп сиздин атаңыз сизге берген үлгүлүү жашоосуна, сизге берген акыл насаатына таазим кылып отурам. Жанагы адам өзүнүн кылган ишине жараша тиешесин алат дейт да. Ошол кичинекей кезиңиздерде атаңыз сизге эмнени кааласа, апаңызга кандай мамиле жасаса, ошодон үлгү алып бүгүнкү күндө сиз элге ошону жайылтып келип атасыз да. Сиз бул мамлекетке кошкон салымыңыз. Жана үй бүлө бекем болсо мамлекет өз бекем болот дейт. Айымдарды айырылып жашоого жана ошондой эле алардын назик көңүлчөк экенин эске алууга жана ошо мырзаларды жоопкерчиликке чакырып атасыз да. Карап отуруп баягы адам эмнени сепсе ошону арат дегенде сиз атакеңиздин берген насаатынын жемиши болуп факт болуп отурасыз мына жердечи. Чоң рахмат, ар дайым ушундай балдарына жакшы үлгү көрсөткөн мырзаларыбыз көп боло берсин. Чындап эле баягы үй бүлөдө атасы ар дайым жубайына корс мамиле жасай берсе, жанагындай катуу сөздөрдү айтып, жубайын басынта берсе дейт, ошол балдар эле кийин үйлөнгөндө өзүнүн үй бүлөсүн ошондой мамиле жасайт, кайра эле ал ата энеге болгон оор жүк болот да. Ар бир эле ата эне балдарым тынч жашаса дейт, үй бүлөсүндө тынчтык болсо дейт. Ошол эгер биз чындап эле балдарыбыздын келечегинде алардын бактылуу жашоо үчүн, үйүндө жакшы аура болуш үчүн бүгүнкү күндө биз күйөө менен жубай бири-бирине үлгү болуу, бири-бирин колдоо ушунчалык маанилүү экен да. Урматтуу угармандарыбыз, биздин темабыз уланууда. Эгер суроолоруңуздар болсо 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Дагы бир жеке сиздин бир аз жеке жашооңузга суроо бергим келип кетип атат. Негизи адам өз өзүнүн жемишинен жакшылыкка тоёт дейт да. Мисалы бул деген кандай? Адам эгер жакшы сөз сүйлөсө, жакшы мамиле жасаса, кайра эле ошол нерсени өзүнө алат, кайра эле жакшылыкка тоёт дейт. Бүгүнкү күндө азыр сиз аябай бизге жакшы пикирлерди айтып кеттиңиз, бирок сиз жубайыңызды кантип шыктандырасыз? Айтып атпайсызбы, аял деген кабыргасынан жаралган, ал дайыма баягы жолдошунун, эркектин баягы кучагында болгусу келет, коргоосунда болгусу келет. Ошол менен ал аял экенин сезип жашайт да. А эркек ошол жерде чындап эле өзүн баатыр сезет да, мен бунун көйгөйүн чечип коем деген сыяктуучу. Анан жанагы айымдар дагы өзүбүз жаман үйрөтүп алабыз дедиңиз. Чындап эле баягы эркекке мүмкүнчүлүк бербестен, чыгуу жолун издөөгө бербестен, кел сенин көйгөйүңдү мен чечип берейин, сен проблемаңды мен чечип берейин деп чындап эле өздөрүнө көндүрүп алган учурлар да болот да. Бүгүнкү күндө сиз ошо жубайыңызга, балдарыңызга кантип жетишип атасыз? Мисалы ушундай иш чараларды, тренингдерди өткөрүп атасыз, коом менен иштешип атасыз, финансовый жактан каржылап атасыз. Андан сырткарда 3 балаңыз бар экен, жубайыңыз бар. Эгер анын маанайы жок болуп калганда, күнүгө сизди жылмайып тосуп алган жубайыңыз жылмайбай калганда, көңүлү жок болгондо, жумуштарына жетише албай атканда, ага кантип дем бересиз, кандай туура түшүнүк менен карайсыз, кантип шыктандырасыз? Ушул учурда үй бүлөңүзгө кандай аура жарата аласыз? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле мен келинчегим көбүнчө баягындай көңүлү түшүп, маанайы түшүп калган кезде кээ бир нерселерге баягы мен билим жактан өзү негизи адам эмне менен алектенсе, ошол нерсенин касиети адамга жугуп калат экен да. Мага дагы ошол мен эртеден кечке эле окуйм, окутам да. Жумушум эле ошол, окуйм, окутам. Ошол ал кезде көбүнчө мен баягы үй бүлөдө ата баягы күйөө катары эмес, кээде мугалим катары болуп кетем да. Анан келип эмнеге сен, мисалы үчүн, эмнеге сен кайгырып турасың десем, ал бир нерсени айтса, мен айтам да, билимдин, интеллектуалдык жактан, логикалык жактан мисалдарды алып келип баштайм да. Ушул сен, мисалы, сен кыжалат болуп жаткан нерсе, бир нерсеге арзыйбы, же эртең сага бир нерсе алып келип беребиз, же сенден бир нерсени алып коебу десең, жок деп жооп берип келатып, анан аягында баягы болбогон нерсеге кыжалат болуп жаткандыгын түшүнүп калат да. Кээде аял кишинин табияты ушундай, мисалы үчүн, бир жөнөкөй нерсеге эле баягы маанайы түшүп калышы мүмкүн да. Эртең менен бир нерсени окуп калып, же болбосо мисалы үчүн
баягы бир нерсеге тыйынсыздана берет да. Мисалы үчүн бир нерсени айтсаңыз, эртең биринчи күн баланы эмеге жөнөтүш керек болчу, мектепке жөнөтүш керек, ага бир кийим керек дейт да. Жума күнү айтат. Анан кийин айтасың да, кыжалат болбо, эртең аласың десең, алда ишемби күнү да, жекшемби күнү дагы айта берет да. Анан айта берет, ошентип анан аял кишинин баары түшүнүш керек да. Аял киши кайталай берет. Анан кээде бир нерсени туура эмес иш кылып койгондо, кээде мисалы үчүн мен баягы үйдө кийимдерим жуулбай калган кезде мен ушундай мамиле кылам. Кээде мен ага өзүнө айтпайм, бирок эмеге тамашалашып айтам да. Кийимдер, ушу силер өзүңөр могу душка кирип, чөмүлүп, жуунуп алсаңар болбойт беле деп. Тамаша иретинде. Байпактарым жуулбай калган болсо деле ошондой дейм да кээдечи. Жубайыңызды критикалабай эле. Баягы сындабай, критикалабай мен айтат элем да кээде ушул өзүңөр эле кирип жуунуп алсаңар эмне болот да, силерде акыл жок да, силер көрбөйсүңөр да могу сууну деп туруп. Анан көрсө мен сиздин эмеңизди, кийимдериңизди жуубай калган турбаймынбы деп туруп, анан кийин өзү жеңил түрдө эле түшүнүп алат да. Ошонтүн баягы кыргыз элибизде айтат, чаап айткыча таап айт дейт да. Адам ар бир учурда эркек киши баягы кырдаалдан кандай акылдуулук, данышмандуулук менен чыкканды эркек көбүнчө үйрөнүш керек да. Кээде аялга каттуу айтсаң, аял ушундай зат, аялдын баягы сага өчөшүп калган болсо, же сени түшүнбөй жаткан кезде аял баягы бетон сыяктуу болот да. Ошо бетонго мыкты урсаңыз кирбейт го. Аялга эгерде урушуп акыл айта турган болсоң, аял эч качан кабыл албайт да. Сүйүүсү жок акыл айтканда эмне пайда? Ооба. Андан көрө бул аялды көбүнчөсү баягы мактап айтыш керек да. Аялдын кулагына мындайча айтканда баягы мактап, жакшы сөздөр менен айта турган болсо, эркектер көбүнчө бул ага караганда пайдалуураак да. Чоң рахмат, азыр бизге дагы билдирүү келди. Биздин угармандарыбыздан кутмандуу күнүңөр менен Окия радиосу де Зарема бүгүн эң сонун тема боюнча эфир болуп жатат. Аладин мырза, саламатсызбы? Ишиңиз ийгиликтүү болуп, үй бүлөңүз менен бактылуу өмүр сүрүңүз деп биздин угармандарыбыз сиздин үй бүлөңүзгө батасын берип кетип атат, бакыт калып атышат. Азыр айтып атпайсызбы, айымдар көбүнчө жакшы сөздү сүйөт, аны мактап айтыш керек, критикалап айтпаш керек депчи. Бул эң сонун мырзалардын сырларын ачып берип атасыз да. Бирок дагы ушул учурдан пайдаланып мен ошо мырзалардан дагы бир сөзүмдай алардын көз карашын билгибиз келет да. Мырзалар өздөрү айымдардан эмнени күтүшөт, жубайын? Мырзалар негизи үй бүлөдөн байкуш эркек көп деле нерсе күтпөйт аял кишиденчи. Эми балким кээ бир эркектер баягы табиятынан кандай, балким кээ бир эркектер көп нерсе каалайт. Жеке мен өзүм мисалы үчүн үй бүлөдө аял кишиден көп нерсе деле каалабайм. Кээде эркек киши күтпөйм да. Негизи адам бул мындай да, үй бүлөдө ушундай баягы позиция болуш керек. Мен буга эмне кылам деген нерсени коюш керек да. Ар бир адам үй бүлөдө, өзгөчө үй бүлөдө бул мен ушул өзүм түгөйүмө эмне кылалам, ал деле мен буга эмне кылалам деген суроону өзүнө коюш керек да. Маселени мага эмне кылып берет дебес да, мен өзүм кандай салым кошо алам үй бүлөмө. Ошондо мындай да, мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң деген эреже киргизиш керек да. Көбүнчө бүгүнкү күндө үй бүлөлөрдө жубайлар баягындай өзүнчө эгоист болуп калышканда, өзүмчүл болуп калып, жанагы эле бул менин күйөөм мага эмне жасайт деген нерсени койгондо адамдар адашат да. Мага эмне жасап бере алат деп экөө тең, демек ажырым эмнеден пайда болот? Ажырым ошол жерде да. Күтүүдөн эме болот да. Ошон үчүн үй бүлөдө эркек киши негизги эң биринчи позиция коюш керек, аялдан көп нерсе күтпөш керек да. Мисалы үчүн эң негизгиси, бирок баары бир адам табиятында адам аялдан көбүнчөсү эркек ыраазычылык күтөт экен да. Кээ бир нерсени жасап бересиң, балким бир жөн эле лампочканы, чыракты бурап бересиң, мисалы үчүн коюп бересиң. Ушундай кезде аябай сиз сонун мырзасыз да, сонун эркексиз да, сизде дүйнөдө жок деп мактап койсо, эметесиң да, баягы аябай кубанып каласың, көтөрүлүп каласың. Сиздин баягы ишенимиңизди бекемдеп койсо. Ооба, ишенимди бекемдеп койсо. Аялдар негизи баягы айтат го, күчтүү эркектин артында
күчтүү аял турат депчи. Ошол эле мезгилде алсыз эркектин артында да кээде аял туруп калышы мүмкүн да. Кээде ошон үчүн баягы аял качан наразы боло турган болсо, аял наразы болуп эркекке стрелканы кайтарып баягы эркекти деле айыптай бергенде эркектин баягы эмеси түшүп калат да, көңүл түшүп калат да. Бул мен эмне кылсам деле бул наразы боло берет экен деп эркек ошон үчүн кылгысы келбей калат да, аткаргысы келбей калат. Ошон үчүн аялдар баягы кээ бир учурларда мактап коюш керек да, эркекти мактап туруп сен күчтүүсүң, сенден дагы баягы деген ушундай сөз бар го. Чоң рахмат Аладин мырза. Негизи мен ушул сөздү көп мырзалардан угам. Конокко келген агайларыбыз дагы ушул сөздү айтат да, эгер жубайың мактап эле койсо, сен кылып аткан ишти баалап эле койсо, бизге ошол зор күч берет дейт да. Уктуңуздарбы биздин угармандарыбыздар, мынакей мырзалар айымдардан эмнени күтөт? Аябай деле көп нерсе күтпөйбүз дейт, бирок биздин кичинекей аракетибизди дагы баалап, ошону мактап койсо биз аябай күч алабыз дейт да. Сонун айттыңыз. Негизи бирок сиз жанагы кир жубай койгондо дагы кичине тамаша иретинде айтам дедиңиз да, анан күтөсүз да, мен тамашамды түшүндүбү, андан кийин кирди кантип жубат экен деп күтүү. Эгер күтүү болсо деле аны ачык айткан жакшы деп калышат үй бүлө да. Мен сенден ушуну каалап атам, мен сенден ушундай жылуу мамилени күтөм деген сыяктуу. Бирок бул менен эгер катуу эле жанагындай ар дайым мага эмне кылып берет, мага буну кылыш керек деп талаптар күчтүү боло баштаганда келишпестиктер күчөп кетсе керек менимче. Анан дагы негизи эле жоопкерчиликтүү мырза кандай ийгиликтерди жаратат? Жоопкерчиликтүү мырза эң биринчи бул жакшы үй бүлө курат да. Жоопкерчиликтүү үй бүлө. Мен ошол өзүмдүн тажрыйбамдан келип айтат элем, жакшы үй бүлө, мыкты бекем үй бүлө жоопкерчиликтүү мырза, жоопкерчиликтүү эркек менен ишенимдүү аялдан куралат да. Бул бекем үй бүлө. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү болгондо эркек көптөгөн ийгиликтерге жетет. Ошол ийгиликтердин эң биринчи сап башында үй бүлө турат да. Үй бүлө эркек качан жоопкерчиликтүү болгондо гана ошол коомчулукта ийгиликке жетет. Эң биринчи үй бүлөсүндө ишеним болот. Эгер качан баягы адам эркек жоопкерчиликсиз болуп калганда, бунда коомчулукта да кадыр баркы кетет да. Кадыр баркы кетет да. Эркектин өзүнүн кадыр баркы. Эркектин өзүнүн кадыр баркы кетет. Мисалы үчүн мен көбүнчө ушундай, менде принцибим бар. Мени 1-2 жолу алдаган эркектерге көбүнчө өзүм ишенбей калам да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Эркектерге караганда тескерисинче аялдар жоопкерчиликтүү болуп калды. Себеби мен баягы өзүм китеп жазып көбүнчө иштешип калам. Мисалы үчүн Россиядан бар, баягы иштешкендер бардык мени менен чогуу иштешкендер булар аялдар да. Көбүнчө эркектер келсе дагы, досум, сен мени баягындай алдап коюшуң мүмкүн, мен жакшы аялдар менен иштешем деп көбүнчө ушул аялдарга эметем да. Себеби мени аялдар мындай көбүнчө бир жол дагы алдаган эмес. Кээде эркектер жалган сүйлөп баягындаган сөздөрүнө туруктуу болбой калышат. Сөздөр менен эмет алдап кетишет да. Ошон үчүн мен мындай эркектерге сый урматым жоголуп кетет да. Сый урматым жоголуп. Туура айтасыз. Анан үй бүлөдө дагы эгер ушул нерсе кайталана берсе, кантип анан ортодо сый урмат жоголбой койсун. Айымдар мисалы мырзаларына канча деген ишеним артышат, күтүшөт, жолдошунан жакшы мамиле күтөт, жалган баягы убадаларды бере бергенден кийин убадалары жалган боло баштагандан кийин кадимкидей сый урматы жоголуп, үйдөгү төрдө айымдарга бошот берүүгө аргасыз болушат экен да. Эмне кылсын, аял байкуш эмне кылсын, баягы жолдошуна атамдашып отура берсе болбойт, үй бүлөсүн багыш керек деп анан айымдар кээде белди бекем бууп, күчкө толуп, анан арт тараптан өзүнө өнүктүрүп, бири соода тармагында турат, такыр алы жетпей калган, мисалы көчөдө отурган кичинекей бөбөгүн жолдо баратсам элден акча сурап отуруптур. Кыргыз айым экен, мен көбүнчө башка улуттарды көрчү элем, кыргыз эле айым, кийими аябай деле жаман эмес, турган турпаты, бирок жаңы эле төрөлгөн бала экен, кыркы жаңы чыкты дейт. Анан отуруп мен таанышып калдым да, буга эмне түрткү болду депчи десем, ошо жолдошунун жоопкерчилиги жоктугунан, ошо аял үчүн, балдар үчүн кам көрө албагандан көчөдө ошо суукта кичинекей алден карып элдерден акча сурап отурат да. Карасам аябай сымбаттуу, сонун эле эжекен алчу. Анан жүрөгүм ооруду да, бул жерде эмне кылыш керек? Айла жок аял өзүн күчтүү болууга аргасыз болот да. Анан эле айымдар айтып калышат да, күчтүү болгондон чарчадым дешип.
негизи бир максаттуу үй бүлө болгон кандай жакшы. Бир максаттуу үй бүлө болуш үчүн эң алгач аял өзүнүн ордун билсе, мырза өзүнүн ордун билсе, анан бири бирин баягы сүйүү тилин таап, бири бирине эмне жагат, сүйүүлөрүн бакканда чындап эле кандай гана сонун үй бүлөдөн кандай гана сонун жемиштер келип чыгат да. Негизи бир максаттуу үй бүлөдө кандай абууралар болот? Бир максаттуу үй бүлө негизи үй бүлөнүн курулушу дагы бул кайсыл адамдар үй бүлөдө жакшы турмуш курушат десек, бекем үй бүлөнү кура алышат деген суроону кое турган болсок, эң биринчи бул бири бирине окшош адамдар дейт да. Бири бирине окшош адамдар гана, адам качан бактылуу болот, качан өз адамын тапканда гана да. Ошол максатташ адамды табыш керек да. Экөөнүн максаты ойлору бир, чөйрөсү бир, ой жүгүртүүлөрү, кыскасы бүт баардык жактары канчалык окшош болсо, үй бүлөдө аял менен күйөөсү экөө бири бирине окшош боло турган болсо, баягы жүргөн тармактары, чөйрөлөрү окшош боло турган болсо, үй бүлөдө ошончолук жашап кетүү жеңил болот да. Бекем кармоо. Себеби бул жерде ортодо карама каршылык болбойт да. Максатты бир койду. Демек көбүнчө бүгүнкү күндө ажырашуулар көп эмнеден келип чыгат үй бүлөдө? Ошол экөөсүнүн максаты эки башка, же болбосо экөөсүнүн жүргөн багыты эки башка да, баягы тармактары башка болуп калат. Мисалы үчүн бирөөсү баягы тигүү тармагында жүргөн болсо, бирөөсү дагы бизнес тармагында жүрөт. Бирөөсү дыйканчылык менен жүргөн болсо, бирөөсү бизнес менен жүрөт. Мисалы үчүн же өзүн өнүктүрүп жүрөт. Көбүнчө дагы бирөө кээде аял киши өзүн өнүктүрөт дагы, эркек киши өзүн өнүктүрбөй, ушундай баягы эки максат, бирөө алдын кетип, бирөө артта калып калгандыктан дагы ажырашуулар келип пайда болот да. Ошон үчүн эң биринчи баягы тандоого келгенде, эң биринчи бактылуу болуш үчүн адам туура тандоо жасаш керек да. Аял дагы, эркек дагы туура тандоо жасаш керек. Көбүнчөсү ажырашкан үй бүлөлөр кийин айтат да, эмнеге силер ажырашып кеттиңер десек, көрсөм мен туура эмес тандап алган экенмин, өз адамымды тандабай калган экенмин деп айтышат да. Ошон үчүн канчалык көп окшош болсо, бир мындай аңгемеде келет да, илегелик менен карга экөө чогуу жүргөн экен да. Экөө чогуу жүргөн экен, бул эки башка баягы жаныбар эмне үчүн экөө чогуу жүрүп калды деп жакыныраак барып көрсө, экөөнүн тең буту сынган экен да. Экөө чогуу жүргөн экен. Карганында. Ооба. Анан дагы ушундай бир кызык окуя болду. Айылда жүрөм да, анан айылда ушул бир майрам болуп калды. Майрамда жүрсөм, баягы бир кыздар жаш кезинен бири менен курбу болуп жүрүшкөн эмес да. Анан кийин эле карасам, баардыгы чогуу болуп калыштыр да. Эмнеге булар чогуу болуп калды деп ойлондум да. Анан сүрүштүрсөм, баардыгы баягы кезде турмуштан ажырашкан экен да. Буларды эмне бириктирди деп ойлосом, буларды ошол окшоштук бириктирип атат да. Адамды көбүнчө ошол окшоштук бириктирет. Жалгыздар түшүнө алат. Жалгыздар түшүнөт болуп, бири менен мына чогулуп калышкан экен да. Аладжин мырза, сөзүңүзгө аралжы. Азыр бизге дагы СМС келди, суроолор келип атат. Биринчи суроо: Аладжин мырза, атыңызды ким койду эле дейт. Анан экинчи суроосу: үй бүлөлүк бактылуулукту ким көбүрөөк жоопкерчиликти алуу керек? Жана ошондой эле жубайыңыз менен таарынышып калсаңыздар кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар дейт. Түшүнүктүү. Мен атым боюнча айта кете турган болсом, мен атымды чоң атам койгон, Аладдин деп. Чоң атам ушундай молдо болгон экен, ошо бир аз динге жакын ат бул. Аладдин деп койгон. Бул диндин желеги деген туюнтат. Андан кийинки суроосу: үй бүлөдө ким биринчи бактылуулукка ким биринчи жоопкерчилик дегенде, мен бул жерде дагы айтам, эркек да. Мырзалар. Эркекти жараткан мындай жоопкерчиликтүү, күчтүү кылып жараткан да. Эркек табиятынан күчтүү, эркек баягы үй бүлөдө саясатчы болуш керек. Эркектин аялдын тилин түшүнө билиш керек да. Аялдын тилин түшүнө билбеди. Аял, мисалы үчүн, аялдын жок деген сөзүнө кээде ооба деген сөз түшүнүш керек да. Ооба дегенде жок деген мисалы. Мисалы да. Кээде мисалы үчүн эмеге да, мисал келтире кетсек, ооба деген жок. Таарынып атат да. Таарынып атат дагы, бир курбусунун үйүнө барайын деди, туулган күнүнө же болбосо бир жерге барайын деди да. Сиз эме кылдыңыз, мисалы үчүн аны таарынтып алдыңыз, эркек таарынтып алды да, бирине акча бербей койду, мисалы, кош майын бербей койду, ошондо таарынды да. Анан эркек кайра өкүндү да, эми анда акча берейин, барайын десе, кайра бар десе, аял киши айтышы мүмкүн да, жок мен барбайм деп же. Ичинен каалап атат ал барууну.
а бирок баягы сыртында башка сөздөр чыгат да. Ушундай кезде эркек эмне кылыш керек? Түшүнө билиш керек да. Жок, бул аялдын өзүнүн тили бар. Аял өзүнчө башка тилде сүйлөйт да. Ошон үчүн аялдын тилин түшүнүү үчүн эркек анча кыракы, данышман болуш керек да. Аялдын баягы лексикалык сөздөрүнө маани бербейбиз. Сөздөрүнө, мисалы үчүн ооба десе кеде ооба деп түшүнүп алган эркектер бар. Жок десе жок деген түшүнүп алгандар бар, мисалы үчүнчү. Аялдын баягы чындап аялдык тилин билиш керек да. Бул да өзүнчө бир тил да. Мисалы үчүн англис тили, кыргыз тили деген сыяктуу эле аялдын дагы өзүнчө мындайча айтканда женский язык деп коелу, мындайча айтканда аялдардын өзүнүн тили бар да. Тиги аял деген ооба деп айтса, ооба деп түшүнө албашыбыз керек дейт да. Ушул жерде мен туура эле түшүндүмбү? Мисалы, аял өзү ооруп атат, ден соолугу жакшы эмес. Анан сиз сурап атасыз да, эмне болду, ден соолугуң жакшыбы десе, сизге жок деп коюп атат да. Ошону баягы өзүнүн көзүңүз менен көргөнгө көбүрөөк басым коюп, баягы сөздөрүн прямой түз эле кабыл алып албашыбыз керек деген ойду айтып атасыз. Ооба, түз кабыл албаш керек да. Көбүнчө аял киши мисалы үчүн сезим менен сүйлөйт. Аял киши эмоциянын негизинде сүйлөйт. Кээде аял киши эркекке мынтип айтышы мүмкүн да, мен сага турмушка чыгып эмне пайда көрдүм? Менин жашоомдогу эң жаман эркек сенсиң деп айтат. Ал кезде ачуусу келген болот. Кантип түз кабыл албай коет ушуну. Эми караңыз, андан кийин кээде ага белек берсеңиз, бир гүлдестени алып туруп, мисалы үчүн гүл белекке бере турган болсоңуз, аял киши айтат да, жаным алтыным, сенден өткөн жакшы адам жок дейт да. Эми ушул нерсени экөөнүн эркек анализдеп көрүш керек да. Жок, сүйлөй бериңиз. Анализдеп көрүш керек болот да эки окуяны. Неге аялым бир эле кезде мага ушундай сен эң жаман инсансың деп айтты, экинчи эле мезгилде сен эң жакшы адамсың деп айтты деп туруп. Демек, эркек ойлонуш керек. Аял бул акыл менен сүйлөбөйт. Аял бул эмоцияны, сезимге алдырып коюп сүйлөп атат да. Ошол эле анын сиз кандай адамсыз, аны бул кезде сөзүнө эмес, жүрөгүндөгү нерсеге карайбыз да. Жүрөгүнө басым коюш керек. Чоң рахмат Аладин мырза, биздин дагы бир 2-3 мүнөт эле убактыбыз калыптыр. Анан кийин бир суроого жооп бере элексиз. Жубайыңыздан кечирим сурайбы же сиз кечирим сурайсызбы? Кимиңиздер, эгер таанышып калсаңыздар, кимиңиздер кечирим сурайсыз, ушуга жооп берсеңиз, андан кийин биздин угармандарыбызга, мырзаларыбызга, мисалы айымдарга өзүңүздүн жакшы бир чакырык жасап, каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эң биринчи негизи үй бүлөдө таарынышып калганда мен жаман көргөн нерсем ушул таарынууну көпкө созуу да. Кээде бир аялдар бар, 2 күн таарынып жүрө берет, 3 күн таарынып жүрө берет. Мисалы үчүн менин бир жакшы сапатым бар, ушул өзүмө жагат. Дароо мен иретке келтиресиз. Иретке келтирем да көбүнчө. Эгерде айып менден кеткен болсо, мен эркекмин, кечирим сурабашым керек деп отурбаймын да. Бул эң жаман сезим да. Ошон үчүн эркек баягы өзүн жеңип, өзүн кыйынсынбай кечирим сураганды да билиш керек да. Айып ким тарапта? Анан ким барып туруп эле ушундай келинчегимди эметип туруп, келеми бекер эле биз таарынышып не кылабыз, андан көрө үйдүн берекесин, кутун кетирбейли дагы жакшы эле ынтымакташып жашайлы деп көбүнчө баягы демилгени, жарашуу демилгесин мен өзүм колго алам да. Эң сонун көбүнчө сиз тараптан дагы жакшы аракеттер болот экен. Кечирим суроо бул басынып калуу деген эмес да. Бул баягы тынчтыкка келүү, бир пикирге келүү, бири-бирибизди туура түшүнүшүү, ынтымакка келүү деген түшүндүрөт. Эми сиздин жакшы каалоо тилектериңизди уккубуз келет биздин угармандар үчүн. Эми мен жакшы каалоо тилектерим ушул аялдарга да көбүнчө айтып кеттерим, кыздарга өзгөчө эң биринчи үй бүлөнү, бул үй бүлө тандоо жүргүзгөндө биз баягы кыргызда бир мал ала турган болсок, аябай ошону да карап алабыз да, жакшылап барып карап алабыз. Андан кийин ошого аябдан маани беребиз да. Ушул биз үй бүлө курганда дагы кыздарга айтат элем, аябай маани бериш керек. Көбүнчө кыздарды баягындай жоопкерчиликсиз эркектер алдап кетет да. Көбүнчө жоопкерчиликсиз эркектер булар мактанчактар болот да көбүнчөчү. Башында эле мактанып, бирөөнүн машинесин айдап келип, унасын айдап келип, өзүн аябай тыккан, таза жүргөндөй кылып көбүнчө мактанып көргөзүшөт. Кийин аял кишилер ушунан башка тескериси чыгып калат да. Ошондо мырзаларды эмнеге чакыргыңыз келип атат ошондо? Мырзаларды айтат элем, мырзаларды жоопкерчиликтүүлүккө чакырат элем, мырзаларды жоопкерчиликте. Ошондой эле жакында бир
аял мага жазды, ушул анан баягы күйөөм ичип кетти дегендер көп болот да. Ошон үчүн мырзаларды айтат элем, ичимдикке көп берилбеңиздер, үй бүлөңүздөргө жоопкерчиликтүү болуңуздар. Чоң рахмат Аладин мырза. Бүгүнкү биздин темабыз өсүү деген тема болду. Бирок биз көбүнчө мырзалар жөнүндө маек курдук. Бүгүн бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин коногубуз Аладин Исламидинов мырза болду. Өзү мугалим жана тренер, коомчулукта иштешет. Үй бүлөсүндө мыкты атанын ролун ойноп келет. Урматтуу угармандарыбыз, ар бир эле ойлойм, ар бир мырза ошо чындап эле өзүнүн жоопкерчилигин алса, айымдар дагы өзүнүн жоопкерчилигин алса, жана негизи эле ар бир адам, үй бүлө мүчөлөрү чындап эле ар ким өзүнүн ордун билсе, кантип эле анан сүйүү өспөй койсун. Ар бириңиздерге жакшылык каалаймын. Бири бириңиздердин сүйүү тилиңиздерди таап, ошол үчүн кам көрүп, ошону бакканда гана ар дайым ынтымак, биримдик болот деген ишенимдемин. Ушул менен биздин темабыз соңуна чыкты. Кийинки жумада жолугушканча саламатта туруңуздар. Batpay